УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев соттордун айыбын ачып, $100,000 жиптерде жүрөөрүн, хан сарайларда жашай турганын айтты. Карапайым калк тишинин кирин соруп жашап жатканда бул көрүнүш кандай? Анан калса алардын шуубасы $5,000, өтүгү $1,000 экенин да жашырган жок. Соттордун адилетсиз мыйзамсыз чечимдерди чыгарышканы пара алууга байланыштуубу? Деги эле Ташиев тоңгон музду жара алабы? Же ириген системанын курмандыгы болобу деген собол узаттык. Бул жолу элге таанымал жактоочу Канат Хасанов жооп берди. Эми ачыгын айтыш керек, көптөгөн жактоочулардын жана сот системасындагы катардагы кызматкерлердин байкоосунда судьялар чындап эле Камчыбек Ташиев айткандай бери дегенде $50,000 машина минип жүрүшөт. Жашаган жерлери 2-3 кабаттуу чоң хан сарайда же бардык шарттары менен кымбат батирлерде күн кечиришет. Балдары чет өлкөлөрдө же бизде карапайым үй бүлө баш бага албаган жождордо окушат. Бул боюнча бир кезде коомчулукка жар салып, булар мындай акчаны кайдан табышат? Эмне үчүн булардын жашоолору майталкан деп жазып айтып чыккам. Бул боюнча жакында эле УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич чара көрүп баштаганы көзгө көрүндү. Менимче, эгер ушул темп менен алдыны көздөй кетип олтурса, коррупция менен шугулданган бир канча сотторду камакка алчусун камакка алып, кустурчусун кустурат. Ошону менен бирге сот системасында алдыга жылыш болот деген үмүттөмүн. Муну эмнеге ишенимдүү айтып атам? Өз көзүм менен көрүп, мындай иштерине аралашып жүрөм. Реалдуу акулаларды кармап жатат. Булак Азия News кезети. Ташиевке моюн толгогон Мамытов чырга себепчи болчудай. Өзүн президент сезип алган Талант Мамытов өткөн жумада коопсуздук кеңешин өткөрүп, бүтүндөй күч органдарын чакырса, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев барбай койду. Ал өз алдынча журналисттерге пресс-конференция өткөрүп, коомчулукка талкуу жаратты. Карама-каршылыктуу мындай көрүнүш эмнени билдирет? Ташиев президенттин милдетин аткаруучу Мамытовду тааныбай койгону ушулбу? Буга чейин да тирешип келишкени айтыла калчу. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Талант Мамытов шефи Садыр Жапаровдун гана сөзүн угуп, тапшырмаларды кынтыксыз аткарары кабарланган. Ал эми Камчыбек Ташиевке моюн толгоп калганы, тирешкени көп чатактан кабар бергенсит. Булак Азия News кезети. Эл сыйлаган саналуу гана куудулдар силер элеңер. Бүткүл Кыргызстандын жүзү, маданияттын очогу болгон филармониядагы кылыксыздарды көрбөй, силердин концерттериңерди күтчү элек. Туура, караңгыдан көз, капулеттен сөз таап, ар нерседен күлкү жасап сахнага алып чыгыш силердин кесибиңер. Бирок Садыр Жапаров түрмөгө Атамбаевдин акмактыгынын, куру жалаасынын курмандыгы болуп түштү эле. Түрмөдө олтурганда кесилип, союлуп, анча-мынча адам чыдагыс кордуктарды башынан өткөрдү эле. Баарынан да абакта олтурганда ата-энеси чолпондой баласынан айрылды. Сахнада аткарганга эч нерсе таппай калсаңар да, Садырдын түрмөдө жатканын элге көрсөтөбүз, элди күлдүрөбүз деп көрсөтпөй койсоңор деле болмок. Ансыз деле Садырдын кандайча түрмөдө олтурганын бүткүл эл билет болчу. Сахнага жаңы пайда болгон жаш куудулдар болсоңор да, мейличи, жаштар экен, түшүнүшпөйт да деп коймокпуз. Алдың пайгамбар жашына жетип, артың силердин куйругуңарды тепсеген жашка келгенде, ушул кылганыңар адамгерчиликтен эмес. Толук көрүп чыктым, күлкүлүү эч нерсе жок. Болгону эмне болуп баратабыз? Адамдын азабынан күлкү жасап деп, көңүл ренжип, маанай түшөт экен. Бар эле болуңуздар, маданияттын адамдары, деп жазат Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Адахан Мадумаров бир күндүк кызыкчылык үчүн өзү жырткычтар, алкаштар деп атаган убактылуу өкмөттөгүлөр менен да биригүүгө даярбы? 3 январда Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Адахан Мадумаров 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү, белгилүү төңкөрүшчү Кеңешбек Дүйшөбаевдин жетеги астында коллегалары Каныбек Иманалиев, Канат Исаевдер менен кеминде шайлоочулар менен жолугушууга барыптыр. Эмнегедир бул жолу 3 президенттикке талапкерлерге агитаторлору ишенимдүү өкүлдөрү биригип, баары 40 гана киши келген экен. Кыязы агитаторлору да толук келишкен эместей, балким уюштуруучулары начар иштеп коюшкандыр. Бирок кеп анда эмес. Өзүн принципиалдуу саясатчы катары көрсөткөн Адахан Мадумаров кечээ эле 2010 жылдагы убактылуу өкмөттү жырткычтар,
алкаштар, төңкөрүшчүлөр, переворотчиктер, захватчиктер, бийликти мыйзамсыз күч менен басып алуучулар, мародёрлор деп, ал эми алардын лидери Роза Отунбаеваны самозванка деп атап, келишкиз оппозицияда жүрсө бүгүн мынтип захватчиктер менен бири-бирин урматтуу деп атап, кучакташып ээрчишип жүргөн эмнеси? Ушул жолугушууда Адахан Мадумаров өздөрүнүн 40 жактоочусуна айбалтаны башыңа кармап турса да чындыкты айт деп кеңеш берди. Биз да ал кеңешти карманып чындыкты айталы. Адахан Кимсанбаевич, сиз бир күндүк кызыкчылык үчүн жырткычтар, алкаштар, мародёрлор, захватчиктер менен да биригип кете бересизби? Сиз 10 жылдан бери аларды бир күнү катуу жазасын алат деп бизди ишендирип келбедиңиз беле? Эми убактылуу өкмөттөгүлөр менен достоштуңузбу? Сиз жолугушууда 5 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Жээнбековдук бийлик өз партияларына жан тартып, шайлоону таза өткөргөн жок деп, мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларын сөгүп, жаныңыздагы лидери Канат Исаев турган дагы бир бийликтин партиясын Кыргызстанды унчукпай атап өттүңүз. Эмне Канат Исаев айбалтасын сиздин башыңызга кезеп кармап турдубу? 5 октябрдагы шайлоодон өткөн партиялардын ичинен биздин Бүтүн Кыргызстан партиясы жалгыз гана шайлоонун жыйынтыктарына каршы чыкты деп мактандыңыз. Анда эмнеге шайлоодон өтүп, бирок шайлоонун жыйынтыктарына каршы чыкпаган бийликчил Кыргызстан партиясынын лидери менен шилекей алышып дос болуп, кучакташып жүрөсүз, бир сценада турасыз? Силерде принцип деген барбы? Же мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесине кирип, бирок Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин талабы менен анын кишилерине орун бошотулуп, тизмеден чыгарылган Каныбек Иманалиев менен да идеялашсызбы? Сиз акыркы 3 жылда Сооронбай Жээнбеков мыйзамсыз шайланган, ал эл душманы деп элди ишендиргенге аракет кылсаңыз, азыркы сиздин саясий соратнигиңиз Каныбек Иманалиев ким? Сооронбай Жээнбековго каршы чыкса, ал эл душманы деп күпүлдөп келди. Ошондо силерди бириктирген идеология кайсы идеология болуп жатат? Биздин саясатчыларда ар намыс, уят, принцип деген түшүнүктөр качан пайда болот? Булак Кыргыз Today Чекит.org. 3992 киши иштен алынды. Айыл чарба министрлигиндеги оптимизация. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинде 1,5 жыл мурун 5000ден ашык киши иштеген. Азыр 800дөн ашык адис кызматын аркалап жатат. Бул тууралуу министр Тилек Токтогазиев билдирди. Министр Токтогазиев оптимизация иш жүзүндө башталганын, жакын арада да бир топ кадрдык өзгөрүүлөр боло тургандыгын айтты. Мен жаңы келгенде бир топ жетекчилерди жылдыргам, алардын ордуна башкалар келди. Азыр бизде жалпысынан 888 кызматкер бар. Борбордук аппаратта 81, топ адистер менен 97 киши иштейт. Биз функционалдык анализдин аягына чыгып калдык. Жакында жаңы структураны сунуштайбыз, деди министр. Айыл чарба министрлигинин маалымат кызматынын билдиришинче, буга чейин мекемеде республика боюнча 4880 киши иштеген. Анын 4087си суу чарба жана мелиорация департаментине карайт. Башка түзүмдөрдө 533 киши иштесе, 41 райондогу агрардык башкармалыктарда 176 кызматкер болгон. Ал эми министрликтин борбордук аппаратында 84 киши эмгектенген. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча айыл чарба министрлигинин быйылкы бюджети 1,7 миллиард сомду түздү. Булак Кун Чекит KG. Дүйнөлүк рейтинг абанын булганышы боюнча Бишкек биринчиге чыкты. Дүйнөнүн ири шаарларынын аба сапатынын рейтингинде Бишкек кайрадан биринчи орунда турат. Эртең мененки саат 9:30да шаардын статусу кооптуу деп белгиленет. Веб-сайттын маалыматы боюнча абанын сапатынын индекси 382 AQI. Төмөнкү картада ошондой эле борбордун ар кайсы аймактарында орточо AQI көрсөтүлгөн. Ал саат сайын жаңыланып турат. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги да сенсор орнотту. Маалымат саат сайын жаңыланып турат. Саат 9:00 дипломатиялык өкүлчүлүктүн аймагында абанын сапатынын индекси 160 AQI. Белгилей кетсек, абанын сапатынын индекси AQI ден соолукка кооптуу деңгээлде жогорулап жаткандыгын көрсөткөн 6 категорияга бөлүнгөн. AQI 300дөн жогору болсо, ал абанын зыяндуу сапатын көрсөтөт. Ал эми 50дөн төмөн болсо, абанын сапаты жакшы дегенди билдирет. Булак Марал FM Чекит KG. Садыр аба, келиңиз. Урматтуу Садыр аба,
тилекке каршы сизге дагы бир ирет кайрылып олтурам. Себеби сиздин бийликке келүүңүз, жүргүзгөн саясатыңыз, шайлоо кампанияңыз көптөгөн шек жаратуу менен ар кандай сөздөрдү ээрчитүүдө. Өзүңүз жакшы билесиз, мындай күмөн сөздөрдөн арылуунун бир эле жолу бар. Ал жол өзүңүздүн атаандаштарыңыз менен бет маңдай чыгып, өз чындыгыңызды далилдөө жана ак экениңизди тастыктоо. Теледебат бул ушакчылар аянтчасы деп айтканыңызды угуп алып бетим чымырап кетти. Тескерисинче дейт элем мен. Ошол сизге стадионго элди толтуруп, микрофонду дагы тандалган гана адамдарга бердирип, сиздин сүйлөй турган сөзүңүздү да жазып даярдап берип жаткан китайский шоуларды токтотуп, чыныгы эрөөлгө келиңиз. Көрөлү дараметиңизди. Эгерде эркек болуп, алтысында эрөөлгө келип, ак экениңизди далилдесеңиз, мен сиз жөнүндөгү күмөн ойлорумдан айрылып, сизге өз добушумду берем. Мен эркекмин, сөзүмдө турам. Сиз эркексиз, келиңиз. Эркек адам тармаш этпейт, урматтуу Садырова. Жогорку соттун актаган чечимин ала келиңиз, деп жазат Алинур Бердибеков өзүнүн Facebook социалдык баракчасына.